Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен. Биз бүгүн кыргыз тили сабагын өтөбүз. Биздин сабак 5 этаптан турат. Уюштуруу иштери, жаңы тема, максат коюу, интерактивдүү тапшырмалар, бышыктоо жана үйгө тапшырма алабыз. Келгиле балдар, сабагыбызды баштаардан мурун биз алтын эреже кабыл алалы. Биз бүгүн сабакта кол көтөрүп жооп беребиз. Бири-бирибизди уга билебиз. Сабакты кун коюп угабыз. Сабакта активдүү болобуз. Бири-бирибизге жардам беребиз. Азаматсыңар балдар. Балдар, бизде кайсы мезгил болуп жатат? Туура балдар, бизде жаз мезгили. Жазында күн жылып, аба ырайы жылуу тартат. Келгиле балдар анда, биз өзүбүзгө жагымдуу маанай түзүп алалы. Кана балдар, баардыгыбыз ордубуздан турабыз дагы терезеге жакын барабыз. Терезеге жакын барып балдар, алаканыңар менен терезеде тийип турган күндүн нурун алаканыбызга толтурабыз. Кана балдар, толтурдуңарбы? Эми аны абайлап төгүп албастан ордубузга келебиз. Азаматсыңар балдар, келгиле эми ошол өз колуңар менен чогултуп келген күн нурларын бири-бирибизге жылмайып туруп үйлөп берип коебуз. Азаматсыңар балдар. Демек балдар, сабактын аягына чейин ушундай жагымдуу маанайда отуралы. Балдар, мен силерге табышмак айткым келип жатат. Угуп көрсөңөр. 32 бүркүт бир аккуу көлдө жаткан. Ал аккуу ар нерсенин даамын таткан. Кана балдар, ойлонуп көргүлөчү. Булар эмнелер деп ойлойсуңар? Азаматсыңар балдар, бул албетте тиш жана тил. Демек 32 бүркүт бул тиш экен. Ал эми бир аккуу болсо, бул эмне экен балдар? Туура, тил экен. Азаматсыңар, силер абдан тапкыч турбайсыңарбы? Анда балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы менен таанышалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөм деп аталат. Сабагыбыздын максаты сүйлөм тууралуу маалымат аласыңар. Берилген тапшырмаларды аткаруу менен сүйлөм түзүүгө калыптанасыңар. Жаратылышты тааный, коргой билүүгө үйрөнөсүңөр. Бүткөн бир ойду билдирген сөз же бир нече сөздөрдүн айкалышы сүйлөм деп аталат. Мисалы, жаз, бак-дарактар бүчүр байлады. Биз алардын түбүн жумшарттык, сугардык. Бир нече сөздөн түзүлүп жатат балдар. Байкадыңарбы? Сөздөрдүн аралыгында эмне менен турат балдар? Туура, үтүр белгиси бар. Демек, ар бир сүйлөм бүткөн бир ойду билгизип, сөздөрдүн байланышы менен сүйлөм түзүлүп жатат. Балдар, сүйлөмдүн аягында чекит белгиси коюлат. Келгиле балдар, кана анда, бул эмнелер балдар? Туура балдар, бул үй жаныбарлары. Кана келгиле эми, бул сүрөттөрдөн өзүңөргө жаккан бир жаныбарга сүйлөм түзүп көргүлөчү.
Азаматсыңар балдар. Баардыгыңар жакшы, мыкты түздүңөр. Азаматсыңар. Кана балдар келгиле. Көнүгүүлөрдү аткараардан мурун биз мурдагы өткөн текстке кайрылалы. Биз Акыра менен Кодолек деген аңгемени окуганбыз. Анда уга Акыра менен Кодолек. Алыскы Африка деген жерде, кулак угуп, көз көрбөгөн чөлдө абдан тентек бир Кодолек жашады. Бир күнү ал оюн салып келе жатып Акырага жолукту. Анын асман тириген узун мойнуна таңыркап минтип сурады. Акыра, сага мынчалык куркуйган узун мойундун эмне кереги бар? Акырага Кодолектин суроосу жакпай калды. Аны билгиң келсе жүр, артымдан ээрчи, деди ал кыжырданып. Кодолек Акыраны ээрчиди. Акыра алдыга түштү. Экөө кайдадыр бир белгисиз тарапка жөнөштү. Көп өтпөй какыраган чөлгө да жетишти. Анан алар чөл аралап жүрүп отурушту. Өздөрү абдан чарчап, карындары ачты. Бир кезде жашыл десе жашыл, бийик десе бийик өскөн жалгыз даракка туш болушту. Акыра мойнун созуп жалбырактан үзүп жеди. Бах, абдан даамдуу жалбырак тура, деди ал Кодолектин шилекейин агызып. Аны көргөн Кодолектин оттогусу келди. Азаматсыңар балдар. Демек, бул аңгемени кийинки сабактарда да улантабыз, балдар. Келгиле анда азыр ушул окуган текст боюнча көнүгүүлөрдү аткаралы. Текстте канча сүйлөм бар, балдар? Эң кыска сүйлөм кайсы? Эң узун сүйлөм канча сөздөн куралыптыр? Кана балдар, санап тапкылачы. Азаматсыңар балдар. Демек, текстте 13 сүйлөм бар экен. Тексттеги эң кыска сүйлөм өздөрү абдан чарчап, карындары ачты деген сүйлөм экен. Ал эми тексттеги эң узун сүйлөм 15 сөздөн куралган. Ал кайсы десеңер балдар, алыскы Африка деген жерде, кулак угуп, көз көрбөгөн чөлдө абдан тентек бир Кодолек жашады деген сүйлөм экен, балдар. Азаматсыңар балдар. Силер абдан тапкыч, өжөр экенсиңер. Кана балдар, келгиле анда экинчи көнүгүүнү иштейли. Тексттен Кодолектин Акыраны капа кылган сөзүн таап, көчүрүп жазгыла. Алар кандай сүйлөмдөр? Кана балдар, жакшылап ойлонуп, издеп табалычы. Кодолек Акыраны эмне деген сөз менен капа кылды? Кодолек Акырага кандай мааниде кайрылып жатат? Азаматсыңар балдар. Демек, Акыра, сага мынчалык куркуйган узун мойундун эмне кереги бар? Деп Кодолек Акыраны капа кылды, Демек, балдар, бул кандай сүйлөмдөр экен? Туура, балдар, суроолуу жана илептүү сүйлөмдөр. Биз бул суроолуу жана илептүү сүйлөмдөрдү кийинки сабакта өтөбүз. Азаматсыңар балдар, абдан тапкыч экенсиңер. Келгиле балдар, мен бул сөздү билем деген таблицаны толтуралычы. Мен бул сөздү билем, аны кебимде же жазууда колдоно алам. Экинчи, мен бул сөздү мурун уккам, бирок анын маанисин билбейм. Мен бул сөздүн маанисин билбейм жана эч качан уккан эмесмин. Балдар, ушул тексттен силерге тааныш жана тааныш эмес сөздөрдү бөлүп жазабыз, Мен бул сөздү билем, аны кебимде же жазууда колдоно алам. Африка деген сөздү тандадым, балдар. Мен бул сөздү мурун уккам,
бирок анын маанисин билбейм. Кыжырданып: мен бул сөздүн маанисин билбейм жана эч качан уккан эмесмин. Мындай сөздөр текстте жок экен балдар, Кана силер дагы өз оюңарды жазгылачы. Азаматсыңар балдар. Демек, бул таблица силерге түшүнүктүү болдуго, Жактыбы силерге? Азаматсыңар балдар. Кана балдар, чарчап кеттикпи? Баардыгыбыз ордубуздан турабыз дагы көңүлдүү эс алуу жасайбыз. Bak. Bak kulağı silkinip kim tuş tuş katarattı. Gel. Aldan yekti ağızıp kim kaçırıp barattı. Su. Kim içirdi tamaktı. Cer. Aldan yekti kayratan kim darakka aylandı. Gün. Кана балдар, эс алып калдыкпы? Келгиле анда 3-көнүгүнү карайлы. Табышмакты жандыргыла. Канча сүйлөм бар экенин дагы санайбыз, балдар. Келгиле анда. Австралия таласын, саякаттап табасың, чөнтөгүндө баласын, көргөндө таң каласың. Эки колун көтөрүп, буту менен кет алат. Муну кимдер чече алат? Кана балдар, жакшылап ойлонобуз. Бул кайсы жаныбар деп ойлойсуңар? Азаматсыңар балдар, бул кенгуру экен. Бул табышмакта канча сүйлөм бар экен балдар? Албетте 4 сүйлөм бар. Келгиле балдар, анда 4-көнүгүнү карайлы. Сөздөн сөз жараткыла. Аларды катыштырып, сүйлөмдөрдү түзгүлө дейт. Демек, бизге кайсы жаныбар берилди эле? Балдар, акыра тууралуу билчү белеңер? Акыра кандай жаныбар? Азыр мен силерге кыскача кошумча маалымат айтып кетейин. Акыра кепшөөчү сүт эмүүчүлөрдүн ача туяктуулар түркүмүнүн тукуму. Акыранын толку бою кыска, башы анча чоң эмес, моюну жана алдыңкы буту узун. Денеси ачык жана сары түстө түрдүү формадагы кара, күрөң тактар менен капталган. Акыра Африканын сейрек өскөн бадалдуу токойлорунда, ачык талааларында жашайт. Мисалы балдар, алма, китеп, ышкырык, ракета, автобус. Кана ар кимибиз өз алдыбызча сүйлөм түзүп көрөбүз.
алма абдан кызыл жана даамдуу. Биз китепканадан көптөгөн кызыктуу жомок китептерди окудук. Милиция кызматкери ышкырык менен белги берди. Ракета асманды көздөй учту. Автобус аялдамага келип токтоду. Азаматсыңар балдар. Ар кимиңер өз алдыңарча абдан жакшы иштедиңер. Балдар, сөз эмнеден түзүлөт? Сүйлөм эмнеден түзүлөт? Сүйлөмдүн аягына кайсы белги коюлат? Келгиле балдар, үйгө тапшырма алалы. Күндөлүгүбүздү ачабыз дагы 5-көнүгү 108 бет деп жазабыз. Тексттин мазмуну боюнча сүрөт тартабыз. Тарткан сүрөтүңөр боюнча аңгеме жазасыңар. Аны атайсыңар. Кандай жана канча сүйлөм колдондуңар балдар? Аны дагы биле келебиз. Балдар, бүгүнкү сабак жактыбы? Силер үчүн кызыктуу болдубу? Бүгүн сабакта эмне кылдык? Бүгүнкү сабагыбыз максатына жеттиби? Азаматсыңар балдар. Сабакка катышканыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта тургула.